Коңшулардын ызы-чуусу. Бири кампаларды алып жол салабыз десе, айрымдары каршы. Ош шаарынын Курманжан-Датка аймактык кеңешиндеги Некрасов көчөсүндөгү кампалар турган жерге жол түшпөйт. Бул тууралуу шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын кызматкерлери билдирди. Эске салсак, социалдык желеде буга чейин Некрасов көчөсүндөгү адам өтүүчү тар жолду кеңейтип, унаа жол куруу демилгеси айтылып, кызуу талкуу орун алган. Эки тараптуу маселеге Ош архитектурасы чекит койду. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Аке, жо Союздан эмес, бул жерде шаардын планы бар архитектуранын. Современный заманда 2 метр жол менен болбойт да. Бу жерде жол бар беле? Жо, биз айтып атпайбыз, ушкан жок, бул жерде эмес, любой жерден ашып. Бул Курманжан-Датка аймактык кеңешинин Некрасов көчөсү. Талаштуу маселени талкуу кылып жаткан адамдар Некрасов жана Ташкент көчөлөрүнүн тургундары. Алардын талашы Некрасов көчөсүндөгү бул кампаны алдыруу. Анын ордуна чоң унаа өтүүчү жол куруу талабын Ташкент көчөсүнүн тургундары айтып жатышат. Ал эми 30-40 үй бүлө жашаган Некрасов көчөсүнүн тургундары ага каршы. Анткени алар жерди мыйзамдуу түрдө ээлеп тургандыгын айтып, документтери да бардыгын айтышты. Документим бар. Мен госрегистрге алып текшерип алсын, менен текшергиз ишенбесе. Мисалы 5 квартиранын скалат ушул. 5 квартира ошолго көмүр коет, отун коет, берде газ жок, свет гана бар. Кышта от жагат, бардыгын морларын көргүлө. Заңгыраган алыгы газ менен жашабайт берди адамдар. Сууну былтыры тартты, канализацияны былтыры мэрияга рахмат кылып берди. Эми мэрия деле мында ойлонуп чечиш керек да, односторонний чечпейчи. Некрасов көчөсүндөгү жашоочулар чоң трасса жолго жакын жашайт. Кампа 1930-1940 жылдары курулган. Ошондон бери өз калыбынан бузулган эмес. Ал жерден жөө адамдар ары бери өтүп тиричилик кылышат. Союзда да жабык болгон. Анын нар жакта Приязинде жол бар, нар жакта 2 жол бар, 2 жол бар. Мына Пальфилов жактан келген жол бар, ошол жолдо жүрүшөбүз. Бул жака вообще макул эмеспиз. Айтып атпайбы мына жерде билесиз, мага КАМАЗ кириш керек, лимузин кириш керек деди. Кече силер болбой калдыңар. Мына эмеге кайсы демеге бизге лимузин ЗАГСке кирсе чыкпай атат дейт. Лимузин үчүн биздин айвандан өтүш керек балдарды тебелеп. Бу жерде ким жооп берет? Бир баланы тебелеп кетсе машина. Бул ким эле 2 этажда үй салып алса, ким эле бай болуп алса, келип көчөнү каалаган жерден ачыш керек эмес, тасада болойын. Эм Кудайдан ham коркушубуз керек, бардыгыбыз Кудайлыгыбызды сүйлөшүбүз керек. Ташкент көчөсүнүн айрым тургундары болсо, азыр өздөрү каттап жүргөн жолдун тардыгын айтып кейип жүрүшөт. Алар өткөн жолдон 2 унаа өтсө жолго батпайт. Бирок биздин чыгармачылык топко маалымат берүүдөн баш тартты. Ошентсе да алардын сөзүн жаздырууга мүмкүнчүлүк болду. Жөн эле мына чоңураак машина кирип жатыр, сал кеңирээк жол болот. Ойлонсоңор кандай бир şey бар. Мына биздин көчө, мына көчөдө эле ойноп атат биздин балдар. Машина өткөнгө көңгөн. Ана биз жака түшкүлө, биз ошол эле ойноп атат биздин балдар. Силердин балдарыңар көнүп калган, ол жер машина өтөөр. А биздин балдар көңгөн эмес да. Кудай сактасын эми. Кудай сактасын. Сөз ондой эмес. Биз да ошол але сактансаң сактайын дейт. Ал эми Некрасов көчөсүнүн тургундары болсо, бул аймакта унаа кирүүчү 3 көчө бардыгын айтып, элге жол жетиштүү деген пикирин билдирди. Ал эми бул аймакта унаа жол курулсун деген жеке эле 2-3 адамдын кызыкчылыгы дешет. Жашоочулардын көйгөйүн шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаарынын башкы башкармалыгынын кызматкерлери жеринен иликтөөгө алып, маселеге өз баасын беришти. Ол центральный жолго кирбейт. Бул Некрасова жөө жолдо койсок болот мындай айтканда. Унаа өтчү, мындай орусча айтканда терминдер бар да, проезд часть деп коет. Ушул үйлөргө гана келчү машиналар, ушул үйлөргө келчү гана машина жол. Жөө жолдо койсок болот. А так машина өтчү жол эмес. Унаа жүрүүгө ылайыктуу эместигин ырастаган Ош архитектурасы жол курууга мүмкүн эмес деген таянагын чыгарды. Буга окшогон талаштуу жол тилкелери Ош шаарында ондоп саналат. Алардын мыйзамдуу жагын карап, архитектура башкармалыгы иш алып барат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, Күн чабыт.